Акыркы убакта интернет аянтындагы фейк маалыматтарды азайтуу боюнча көп аракеттер жүрүп жатат. Жаңы мыйзам долбоору жазылып, көптөгөн адамдар пост же видео үчүн камалып жатышат. Бирок жалган маалымат менен күрөшүүнүн эң мыкты жолу бул окуу жана окуу. Биз сиздер менен фейк маалыматты убагында аныктап, ага лайк баспай жана башкаларга жибербей койсок эле, ал калктын андан ары таралышына тоскоол болобуз. Андыктан биздин көзүбүзгө көрүнгөн ар бир постко ишенбей, текшерип туралы. Ошондой посттордун бирин Орозбек Осмонов Камчыбек Ташиев деп аталган группага жүктөгөн. Анда автор Кыргызстанды бесплотниктер боюнча Борбор Азияда биринчи орунда экенин билдирген. А дегенде Орто Азия деген аймак азыр жок. Борбордук Азия гана бар. Экинчиден, чын эле Кыргызстан биринчи орунда турабы? Негизинен эле аскердик күч боюнча маалыматтын баары мамлекеттин аскердик сыры болуп келет. Мындай маалыматты бир дагы ачык булактан таба албайсыздар. Аскердик сырды коомго чыгаруу кылмыш кодексинин алкагында жазылганат. Орозбек байке бул маалыматты кайдан алды экен? Кызыктуу. Эгер аскердик учкуч күчтөрдү салыштыра турган болсок, анда дүйнөлүк аскердик күчтөрдүн рейтингин карап көрөлү. Ал жерде учкуч аппараттардын өзүнчө рейтинги да бар. Жана ал жерде Кыргызстан Борбор Азия боюнча биринчи дагы эмес, экинчи дагы орунда эмес, эң акыркысында. Демек Орозбек Осмоновдун билдирүүсү чындыкка дал келбейт. А сиз болсо баштан башла жана чекитке жазылыңыздар жана чындыкты билиңиздер.